Қарап отырыңыз. Мен азыр қысқа эле сүйлөйм, урматтуу туугандар. Айыл башчылары менен анан мен мындай эле айткым келип атат да. Мен функция экен да, ушу милдет экен айыл башчыларгачы. Айыл башчылар же аткаруу бийлигинин өзүнүн түзүмү бар, жана мыйзамы бар. Жергиликтүү кеңештин өзүнүн түзүмү бар, мыйзамы бар. Ошондо бир норма жазылган да, айыл башчылар. Жергиликтүү кеңештин депутаты өзүнүн аймагындагы менчигинин түрүнө карабастан токтоосуз кабыл алынып маалымат алууга укуктуу деп жазылып турат. Анан ошону окугандан кийин депутаттар, конечно, силерден сурайт да. Анан ошол жерде бири-бирибизге мындай түшүнбөстүк эле болот да, ошол жерде эле жөн эле түшүнүшү мамиле кылышыбыз керек. Экинчи норманы айткым келип атат. Мен 40 жыл иштейминби, 100 жыл иштейминби, 35 жыл айыл башчы болуп иштейминби, же бир статусто болом, ал берген мыйзамга жазылбаптыр да. Же жергиликтүү кеңештин депутаты жаш болобу, же кече келдиби, мен аны тоготпойм, кече эле келген депутат, мен 40 жылдан бери иштесем деген нормалар аерге жазылбаптыр. Бу жерде ошондой бир түшүнүктөр дагы мен байкадым да, себеби буга чейинки комиссия менен жүргөндө айыл башчылардан депутатка чалуу, коркутуу багытында, угроза багытында сөздөр айтылып атты. Мен өз кулагым менен уктум. Бул ошо бири-бирибиздин түшүнбөстүлүк багы болуп атат. Мен ойлойм, бул жетекчи эске алып силерге мындай ошону эле келип коюш керек да. Сиздики да туура, сиздики да туура. Просто сиз кабыл алып атканда депутаттардын эске алып коюшуңуз керек дагы, урматтуу депутаттар. Ошону эске алып койгула. Депутаттар менен четко иштешиңер керек. Эгер уруксат берсеңер, кетип калат экен, бир нерсени айтып коеюн. Биз жыл башында 280 000 сом ит атууга караганбыз. 280 000 сом. Мына тендер өткөрүлүп туруп, подрядчик компания аныкталгандагы ит атуу иштери толук кандуу жүргөн эмес. Депутат акча бөлөт, карайт, ишин аткарылышын карайт. Көчөгө чыгып депутат ит атпайт. Сиз ушуну туура түшүнгүлө. Экинчиден, аны подрядчик компания болгондон кийин, коюлгандан кийин эми аткарылышын контролдоп коюшуңар керек да, жалпы жетекчиңер баш болуп, айыл башчылар болуп. Азыр арыздар бар. Ар бир айылда ит көбөйүп кетти, атылбай атат деп коркунучтар бар. Мен ошо иттердин сүрөтүнөн бери тартып койдум да. Ушу иттер жүргөндөчү. Мына Ауктун группасында азыр сөз болду туурабы, канча адам ОЗК кайрылды. Бизге кайрылып атат, келип атып кеткиле деп. Бир инцидент айтайын. Мен өзүм балам бар. Көчөдө кетип атып, ит иштеп алыптыр. Ошол иттин бир үйдө 3 ит жашай багат экен эми. Үчөө тең уколдонбоптур. Бирок иштеп алыптыр. Мына Зейнеп эже билет, ит иштегенде кандай коркунуч бар экен, өтө кооптуу экенин билесиңер да силер. Итти ата албайсың дагы, итти багышың керек. Аны кандай адамга кооптуулук экенин билесиңер да. Ар бириңер бала деп жашайсыңар, туурабы? Акчаны бөлгөндөн кийин аттырып койбойсуңар ушуга чейин. Мейли эми ал өтүп кетиптир. Өтүп кетиптир. Ошо инцидент катталды, туурабы? Инцидент катталгандан кийин жок дегенде чогулуп койбойсуңар, чогулуп отуруп, кана 280 000 сом. Ушул жерде инцидент катталыптыр. Жүргүлө барып итти карайлы, 10 күн өттүбү, эми атып коелу, эртең дагы башан тиштебейт деп реакция кылып койбойсуңарбы? Тиштегенден кийин реакция кылып койбойсуңарбы? Акча бөлүнбөдүбү? Жокпу акча? Эми Кудай сактасын, кичине эмоцияга берилип атам. Айыл башчылар, Кудай сактасын. Бирөөнүн баласы же өзүңөрдүн ордуңарга коюп көрсөңөр, ит иштесе кандай болот? Ошодон кийин да реакция кылган жоксуңар силер. Ар бириңер Эркен Нурдиновичке айттык, айыл башчыга айттык, Эркин ака бухгалтерга айттык, подрядчикти аныктадык, барып ошону атып коюшуңар керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин атылган жок, туурабы? Ит. Ошон үчүн менин сунушум бар төрага. Жазгүлжа барбы? Жазгүлжа. Протоколго түшүнүп, бүгүн азыр сессия бүтөрү менен төрага катты чыгарып койгула. Ошол инцидентти кошуп, биздин бюджет комитети дагы корутунду чыгарып кошуп коебуз. 280 000 сомду аткарылышын контролго албагандыгы үчүн, инциденттер катталып, реакция бербегендиги үчүн шалаакылык беренеси менен тийиштүү адамдарга чара көрүү боюнча эмеге кат жөнөтүп коелу. Ошону реакция кылсын. Ошон үчүн эми мындай да тууганда, бул жердечи жөн эле түшүнүшүп кылбой отурган нерсеге просто көңүл бурбай коюп атабыз. Ошо менен силер менен мына ажырым ушундан пайда болуп атат. Сиздерден ошону сураныч. Биз жашпыз, жаңы келдик. Бирок мындай сый урмат менен иштешкенибиз, бул нормада жазылган, ушуга чакырып өтөм силерди. Рахмат.